Альянс Алтын өнүктүрүү фонду Талас областындагы мечиттерге да жакындан колдоо көрсөтүп келүүдө. Бул жолу Чоң Токой айылындагы мечитке жылуулук системасын киргизүү долбоорун колдоп берди. Жалпы 258.395 сом жумшалып, мечитке заманбап миш жана жылуулук батареялары орнотулду. Мындан тышкары мечиттин окуу бөлмөсүнө да өзүнчө меш жана жылуулук батареялары коюлду. Мындай колдоого мечитке келип намаз окуган айыл тургундары кубанып, фондко ыраазы болууда. Эми керек болчу, бул кышында аябай суук болчу да бизге. Анан ушу жана Альянс фонд ушул эмеге кылып, Алла Тааланын жазганы менен ушуну койду эми бизге. Паровойлорду отопленияны ушуларга Алла Таалан ыраазы болсун. Алланын ыраазылыгы үчүн кылышты. Буйруса кышында жылуу жумшак жакшы ушу мечиттин ичинде окуп калабызбы деген чоң үмүтүбүз бар эми. Мурун жок болчу биякта. Кышында тияка эптеп кичинекей плиткаларды жылыткычта сайып анан ошол жакта окучубуз. Эми быйыл буюрса жакшы болуп атабыз. Мечиттин ичинде окуп калабыз. Могу эменин баарын сапаттуу эмеден алып келишти, жанагы берки салган балдар жакшы экен, аларга да Алла ыраазы болсун. Айыл тургундарынын айтымында бул мечит 2018 жылы курулган, бирок жылуулук системасы коюлган эмес. Ошол күндөн бери быйыл гана Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун колдоосу менен бул көйгөй чечилди. Эми элеттеги мусулман бир туугандар кышында мечиттен үшүбөй намаздарын окуй алышат. Эми ушул балдарга ушу көмөк көрсөткөн эмелердин баарына ушу Альянс фонд ушуларга жанагы буларды алып келип койгон балдарга ушуларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болсун ушуларга. Алла Таалам ушуларга ушу эки дүйнөдө тең бактылуулук берсин. Алла ыраазы болсун.